максат тилектермен ишке алсын. Оомун Аллахтан. Французский квартал деп аталат. 2, 3, 4, 5 бөлмөлүү батирлер бар экен. Өтө сонун локацияда. Кызыл китеп компаниянын, курулуш компаниянын өзүнүн атында экен. Менчик жер экен. Курулуш компаниянын лицензиясы. Мамлекеттик экспертизанын оң корутундусу дегенде. Пай. Мына үйдүн кооздугун карагыла. Килем, занавеска, кондиционер, техника бүт бардыгы бар экен. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер. Тез кабардын көрүүчүлөрү сак саламатсыздарбы? Барыңыздарга берекелүү Токмоктон жалындуу ысык салам айтабыз. Мына караңыздар. Токмокодагы премиум класстагы 9 кабаттуу жаңы турак жай комплекси курулду. Бул французский квартал деп аталат. Ахмат Билдинг деген курулуш компаниясы мына ушул турак жай комплексинин алгачкы 3 блогун куруп бүтүрүп, элге ремонтко берип, уже техпаспортторундагы алып коюптур квартиралардын. Анын жанына дагы 3 блокту куруп баштады. Булардагы көрүп турасыздар, мына 4-кабатка чейин уже чыгып калыптыр. Бул жакта дагы батирлер сатылат. Ал эми бүткөн блоктордон аралаш шахматный 1, 2, 3, 4, 5 бөлмөлүү батирлер бар экен. Калган батирлерди сиздер бул блоктордон техпаспорту менен $1100 алсаңыздар болот. Ал эми бул жактан болсо $700 аласыздар. Сүйлөшүү жолдору бар. Бир аз убакытка коюп берет. Негизи курулуш аябай жандуу жүрүп жатат. Локация Токмоктун центри, очогу. Өтө сонун локацияда. Бул Сарыбагышева көчөсү. Түз барганда эле светофор туугандар. Ал жерде центральный площадь. Биягы парк. Бул жерде болсо мына караңыздар, маңдайында спорт школ, нар жагында стадион жайгашыптыр. Ушул туштагы наркы көчөдө мечит бар экен. Анан ылдый жагында болсо түндүк тарабында мектеп бар экен. Кыскасы бул жагы базарга жакын экен. Бул жагы болсо дагы бир көчө менен кесилишет экен. Өтө сонун локацияда да. Азыр биз бул турак жай комплексини тааныштырууга келген учурда жаңы болгондо дагы головной башкы сатуу кеңсесинин ачылышына жакшылык үстүнө келиптирбиз да. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар, видеону таркатып коюңуздар. Токмокко дагы ушундай көп кабаттуу үйлөр курулуп башталды. Мен азыр бул видеодо сиздер менен ушул Ахмат Билдинг курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнүн менеджери Амин мырза менен экөөбүз чогуу маалымат беребиз. Келиңиз, Амин мырза, тааныштырайын. Ассаламу алейкум. Бул жигит ушул жерде. Ва алейкум ассалам. Саламдашып коюңуз. Assalamu алейкумдар. Жакшысыздарбы? Биз да келип калдык. Эрте менен эрте ушу Бишкектен жолго чыктык эле, Токмокко келип калдык. Күтүп алышты. Өздөрү дагы баягы кызматтын үстүндө чуркап жүргөн экен. Бүгүн ачылыш, анткени жамаатты, аксакалдарды чакырып, лента кестирип, сатуу бөлүмү болгондо дагы расмий ачылат экен. Головной ачылат экен. Буга чейин мынау контейнер офисте отурган экенсиңер, а? Ушул жакта болчубуз. Азыркы учурда бүгүн буйруса ушу Ахмат Билдингдин эң негизги головной офисин ачалы деп атабыз. Буйруса аксакалдар келип, кой союлду, элдин батасын алып, машалла. Жакшы бир жумуштарга эметип, жакшы үйлөрдү салып, элдин аманатын берели деп атабыз буйруса. Эң сонун. Анда жүрүңүздөр. Биринчи биз сатуу бөлүмүнө жаңы кеңсеге кирип, бүт документтери менен көрсөтүп, тааныштырып чыгабыз. Андан кийин мына ушул бүткөн 3 блоктун биринчи кабатында канча чарчы метр коммерциялык имарат бар? Амин мырза? Так, бул жерде деген биринчи кабатта азыркы учурда боштордон 114 бар. 114 квадрат биякта. Бул сквозной болуп кетет. Бул бурчунда 540 квадрат помещениябыз бар. Бул жерде негизи бир мындай аябай жакшы бир семейный кафеге болсо аябай сонун болот да. Инфраструктурасычы. Анан аркы бетинде бизде 209 коммерческий помещениябыз бар. Аларды да көрсөк болот. Аларды да көрөт экенбиз. Жүрүңүздөр. Мына куш келиңиздер. Ахмат Билдинг курулуш компаниясы сатуу бөлүмү, бул расмий кеңсе туугандар. Ушул жерде сиздер менен баягы батир сатып алууга келишимдер түзүлөт. Кана бисмилла, жүрүңүздөр. Келиңиздер. Бисмилла. Ого! Келиңиздер. Кеңсе сонун болуп тургу, Бериңиз, нандан остиңиздер. Машалла. Бүгүн мына ачылышка келип калыптырбыз туугандар. Караңыздар. Жакшы киши жакшылык үстүнө, дастархан үстүнө келет деп эле. Өзүмдү өзүм мактап коеюнчу. Кара бисмилла. Келиңиздер. Ачылыш менен. Буюрса ушул офистен эми основной жанагы головной деп коет экен го. Башкы офисибиз ушул болот. Ушул жерден элдер менен сүйлөшүп, көңүлдөшүп,
боло турган Келишимдер ушул жерде болот. келишимдер ушул жерден түзүлүп, үйлөрдү ушул жерден көрсөтүп, проекттерди буюрса бул жака дагы чыгарабыз жанагы визуализацияларынчы. Телевизордон көрсөтүлүп турат. Телевизордон Батирлердин планировкаларын бүт баары как положено көрсөтүлүп турат. Жаркыраган сон кеңсе болуп тур туугандар. Бул эми баягы менеджерлер залы экен да, Основной шоурум деп коет го ушул жерде. Шоурум ушул жерде. Кардарлар ушул жерде тейлөнөт экен. Бияктары кабинет. Бул жактары кабинет. Биякта кабинет экен, Бул жактары кабинет. Айтмакчы келиңиздер. Документация тарабынан бир көрсөтүп өтөлү. Документтер биякта туруп кой. Көрүп Келиңиздер. Кана жүрүңүздөр. Бутуп чечет экенбиз, жаңы килем салынып тур. Документ. Эң биринчи туугандар, документти сөзсүз түрдө көрсөтүп койбосок, азыр өзү биздин эл ишенбей калды. Эркек Туура. Туура? Документ. Бир тараптуу өтүп алайын ушул жагына. Сиз нарагын өтүп алыңыз, кел. Так. Документтерди ушул катардан көрсөтөт экенбиз. Биринчи эле чүй дегенде кызыл китептен баштайт экенбиз. Бул кызыл китеп, орусчасы красная книга, госакт. Бул жерде сымылда дегендери ушул участоктун ээси биз дегенди көрсөтөт. Жериңер канча сотик? Жерибиз 1 гектарга жетпеген сот. 1 гектарга жетпеген сот. Общийибиз 1 гектарга жетпеген соттук. Мына биздин атыбызда принадлежит обществу с ограниченной ответственностью Ахмат Билдинг. Целевое назначение многоэтажный многоквартирный жилой дом. Машалла. Сон Буюрса. аябай жакшы. Проект боюнча мынакей. Мына жер экен да? Ушул жагы да мындайдан салынат. Сарыбагышева көчөсү, Дубовицкий көчөлөрүнүн Дубовицкий көчөсү. Так центрде. Так центринде экен, жакшы. Сонун. Аябай жакшы. Демек кызыл китеп компаниянын, курулуш компаниянын өзүнүн атында экен. Менчик жер экен. А бул Госстройдон берилген неме го? Лицензиябыз. Лицензия турбайбы, курулушка? Курулуш компаниянын лицензиясы. Курулуш компаниясынын Выполнение строительно-монтажных работ деген берилет. Бул официально ошо. Бул компаниянын өзүнүн документтери да, өзүнүн разрешительный документтери. А бул архитектурный план. Техникалык часть экен, АПУ деп коет. АПУ, ИТУ деп коет го. Инженерный, планировочный эмелердин баары ошол. Техусловиялар алынган белем? Алынган. Жанагы канализация, таза суу, мына техусловиялар бар экен, Мына карап койсоңуздар болот. А бул мына чүй газдан алынган газга уруксаты, техусловия. Андан сырткары бул жакта мына көрүп койсоңуздар канализация, отопление. Канализация таза сууга экен, Центральныйга. Муздак суу. Отопление кандай болот? Отопленияны биз центральный кылып атабыз бул жактыкын. Негизи эки түрдүү болот. 3 блоктуку центральный боло турган болду шаардыкынан. Калган 3 блоктуку индивидуальный газовый котел болот. Жаңы курулуп аткан блоктордуку газовый. Газовый болот. Газовый котельнийлар коюлат экен да? Отдельно газовый котел коюлат. Буюрса эң жакшы бир экономичный котелдордун бирөөсүн алып келебиз. Аны иштетип беребиз. Андан кийин элдерге ар бир квартирасында өзүнө датчиктер болот. Регулировка температуры. То есть мындайча айтканда квартирада эл жашаса, үгүз коет, бир жакка кетип кала турган болсо өчүрүп коет. Экономдойт да. Азыркы учурда да газ аябай популярный болуп атпайбы мындайча айтканда. Бул жанагы эң акыркы документ экен. Мамлекеттик экспертизанын 10 корутундусу дегенде. Бул 2020-жылы алынган экен, Силер курулушту эрте эле баштаган экенсиңер, Негизи ооба, документтерге баягы эртерээк баштаганбыз да, чуркапчы. Бир канча топ убакыт алды, ошонун баарын бүтүрдүк. Бул техпаспортторбу, Бул техпаспорттор. Буюрса бул бүткөн блоктун техпаспорттары мынакей. Буларды уже колго алдык. Буюрса жакынкы арада эле уже элдерге тарата баштайбыз. Азыр үйдү в эксплуатацию тапшырсак эле, муну жаңы жылга чейин болуп калат го дейм буюрса. Жакшы экен. Мен айтпадымбы башында. Техпаспорттор батирлерге алгачкы 3 блокко алынган бар экен депчи. Мына далил сиздерге. Мынакей, даяр. Бул воттон өтсө, эгерде воттон өтүп калса, жетишип калсаңыздар, муну банк аркылуу дагы алсаңыздар болот да. Айтмакчы ипотеканын жолдору да караштырсаңар болот. Могу ипотекага уже техпаспорт менен жакынкы арада алсаңар болот үйлү. Болот. Жакшы. А булар планировкалары турбайбы? Бул планировкалары мынакей. Ошондо техпаспорттор мынакей ушул блоктордукулар. Бул жакта айтмакчы. Биз азыр каерде турабыз? Биз деген азыр мынакей так ушул жерде турабыз. Могу жерде турабыз, Бул Сарыбагышева көчөсү, бул жагы болсо Дубовицкий көчөсү. Бул 3 блок Г формасында курулган, Г. Анан кийин бул жагына дагы Г формадагы блок салынып атат. Мына бул блок салынып атат. Ошондо мындай көрсөткөндө мынакей мондай болуп салынып калат. Ушундай болот, Так эле ушундай болуп салынат. Мына бул бүткөн, мына курулуп атат. Жаңы курулуп атат. Үйдүн бүтүшү буюрса бул жакты биз ушул жылы бүтүрөбүз, короосун баштайбыз. Бул блокто болсо биз эмдиги жылы күзүндө элдерге подсамоотделку тапшыралы деп атабыз, өзүнө жасаганга. Техпаспорттарын 26-нын
башында буюрса колго беребиз. Кийинки 3 блоктуку. Кийинки 3 блоктуку. Азыр мында планировкалары кандай? Мисалы мына бүткөн блоктогу, биз турган бүткөн блоктогу батирлердин баягы аянттары кандай, канча бөлмөлүү батирлер бул жердечи? Бул жерде мисалы үчүн бир бөлмөлүү батирлерибиздики 60 аянт 60 чарчы метрдин аянтчасы бар. Мынакей чоң, аябай чоң студийный тип однушкалар болот. Ушулар однушкалар. Однушкалар. Андан ары 76,5, анан кийин 78 чарчы метрдеги 2 бөлмөлүү батирлерибиз бар. 2 бөлмөлүү батирлер. Бирөөсү сквозной болот, то есть короого карайт, анан кийин сырт көчөнү карайт. Бирөөсү болсо только коронун жакты карай турган аккуратный. Андан ары 3 бөлмөлүү батирлерибиз 106, 111, 112 чарчы метрдеги. 3 түрлүү болот экен. 3 түрлүү болот, 3 түрлүү. Андан ары чоң квадратуралар башталат. Бул жактыкы 4 бөлмөлүү батирибиз 141 чарчы метр болот. Караңыздар. Үстүнө келип караңыздар. Сквозной болуп эсептелинет, то есть короону көздөй чыккан терезеси бар, сырттуу көздөй чыккан терезеси бар. 5 бөлмөлүү батирлер. Анан кийин эң жакшы көргөнүбүз, элдерге жаккан, бул мындайча айтканда жер тамдын эле бир площадына эметилген 226 чарчы метрдеги 5 бөлмөлүү батирибиз бар. Бул жакта 5 балкону менен 3 тарапты карайт, түштүктү, батышты, анан кийин түндүктү. Булчу наркы курулуп жаткан блоктогу батирлерчи канча бөлмөлүүлөр булар? Курулуп жаткан батирлерден бизде бир бөлмөлүү батирлерден 4 бөлмөлүү батирлерге чейин бар. То есть 40 чарчы метрден 107 чарчы метрге чейин. Карап тандап ала берет экенсиз. Карап тандап, сквознойлору бар экен, бир тараптуулары бар экен, короону карап тургандары бар экен. Паркты карагандары бар, наоборот короону карагандары бар. Анан кийин бул үйдүн жакшы жери, мисалы үчүн 2 бөлмөлүү, 1 бөлмөлүү жандуу отпойбу? Ошолорду кошуп алса болот, чоңойтуп, кеңейтип. Экөөнү бир сатып алып, бир сатып алып, көйүтүп алса болот. Анткени биздин үй монолитный каркасный строение болуп эсептелинет, анан кийин ортоңку тамдары жылдыра берсе болот. Ал несущий болбойт. То есть колонна менен эле диафрагмаларга турат да, ортоңку тамдарын перепланировка кылса болот түрдө. Азыр эми батирлердин баасы канчадан сатылып атат ошондо? Так, азыркы учурда бул салынып аткан блоктон $700 жогору болуп атат 1 чарчы метрине. Бул даяр блоктуку $1100 болуп атат азыр. Техпаспорту менен. Техпаспорту менен, даяр. $1100 даяр бүткөн техпаспорту менен батир алат экенсиздер да, кандай сонун. Эгер водтон, азыр водко тапшырып туруш, водтон өткөн болсо, анда банктагы документти кабыл алууга мүмкүнчүлүк берет да. Буюрса. Ипотекага алганга, банк аркылуу алганга анда жакшы болот да. Ушул жагы токмоктуктар үчүн, токмок дегенде бир эле токмоктуктар эмес, көлдүктөрдө да келип алышы мүмкүн, Чүй өрөнү, башка өрөндөр, мисалы Түштүктөн келип алышы мүмкүн, мисалы, Ош Жалал Абад, Баткенден келип алышы мүмкүн. Анткени баягы түндүк түштүктү туташтырган жаңы жол нарын аркылуу бияктан ачылып атат. Бияктан алыш мүмкүн, туура? Туура. Бишкекке да жабышы керек. Айтмакчы, түндүк түштүк жолунун жаңысы ачылса, аз калыптыр. Токмокко аябай көп эл келет. Анткени элдин баары эле азыр Сосновка аркылуу эмес, бул Токмок аркылуу тарап башат да, ар көздөйчү. Анткени жолдо жаңы болуп атпайбы? Ошондуктан Токмок аябай өнүгө турган шаарлардын бири болот азыр. Иншалла. Буюрса. Мындан ары дагы биз бул үй менен эле токтоп калбай, негизги пландарыбыз да аябай күчтүү. Токмок боюнча негизи азыр көл Ысык көлдө дагы апарт отель салып атабыз, премиум класстагы. Ал жакта да көрүп кетсеңер болот планировкаларын. Андан ары Токмоктун ичин дагы өркүндөтүп, гүлдөтүп, шаардын көркүн ачалы деп, ушундай премиум класстагы, комфорт класстагы үйлөрдү буюрса салабыз. Дагы жакын арада буюрса. Жакшы. Сон бөлүп төлөө жолу барбы, жокпу? Ушуну айтыңызчы. Бөлүп төлөө жолдору боюнча негизи биз банктар менен азырынча иштешпейбиз. Биз буга чейин рассрочка деп коет экен, 5%, чыныгы эле 5%, залогу жок, проценти жок, адал берилген баштапкы төлөм менен эле калганын бир канча айга бөлүп берчүбүз. Ошондой квартираларыбыз азыр ачыгында түгөнүп калды. Түгөнүп калды? Азыр түгөнүп калды. Бирок эгерде келип киши алам дей турган болсо сүйлөшөбүз, жок дебейбиз. Баштапкы төлөмүнүн суммасына жараша кичине болсо да бир мүмкүнчүлүк бересиңерби деген. Жеңилдиктерин беребиз. Бересиңер. Ал жактан жок дебейбиз. Машалла, жакшы экен анда. Тез кабардан көрдүк деп келе бересиздер. Биз азыр сатуу бөлүмүнөн чыгып, үйдү бир катар короосун көрсөтүп, курулушун көрсөтүп, анан кээ бир батирлерге кирип, батирлерин да көрүп коелу. Себеби планировка кандай абалда тапшырылат, ошол боюнча толугураак маалымат берели. Кана жүрүңүздөр анда. Келиңиздер. Бияк башка кабинет болуптур. Бул жак уже жетекчилердин кабинеттери болот, буюрса. Жакшы. Эми куттуу кеңселерден болсун.
Чоң рахмат. Ахмат Билдингтин головной офиси ушул жерде болот экен. Эми Токмокто болобу, башка жакта болобу, кайсы жерде үй курса эми ал жерде өзүнчө сатуу бөлүмдөрү ачылат, бирок башкы сатуу бөлүмү ушул жерде болот экен да. Буюрса, головной ушул жерде болот. Ушул жактан башка жер эмелерди таратабыз да, мындайча айтканда. Иншалла. Жакшы болот экен. Көзөмөлдөйбүз. Анан үйдүн сырткы фасадын карап коюңуздар. Бул премиум класс туугандар. Премиум класс до конца мынау жерден баштап аягына чейин, үстүнө чейин 9 кабат сырткы фасад сары таш менен жасалыптыр. Сары таш, керамогранит менен комбинация болуп жасалыптыр. Негизинен сары таш экен. Премиум класс өзү ушундай болуш керек. Терезелери дагы антрацит цвет экен, а? Антрацит пятикамерный пластиковый болот. Теплый серия деп коет экен, жылуулукту кармаган. 5 камералуу, пластиковый, аябай жакшы сапаттагы. Коммерческий каягында? Коммерческилерден, мисалы үчүн бул жерде бар. Ушул жагыбыз полностью. Эмне терраса болуп турбайбы? Бул жерде летний терраса болуп койсо болот. Мындан ары аркы жагында да бар летний террасабыз. Буну сатасыңарбы же арендага бересиңерби? Сүйлөшөбүз. Алам дегендер болсо жок дебейбиз, сүйлөшөбүз. Баягы Нават сыяктуу бир кафелерди ачып койсо сонун болчу экен. Негизи ушул жерге ошо Нават сыяктуу же болбосо бир халал чайкана болсо, семейный. Аябай жакшы болот. Токмокко керек да? Токмокко керек. Элдери күтүп атат ошондой нерсеничи. Токмоктуктар көбүнчө Гавайга барса керек, менимче. Туура. Гавайга. Бияка балыкканаларга, башка жерге барат. Бирок мындай стильный, баягы уровени жакшы заманбап чайканалардан жок азырынча Токмокточу. Эгерде ошондой ниетиңиз болсо, келиңиздер, көрүңүздөр. Бул жакка отдельно кабинкаларын даярдап койгонбуз. 60 квадратка 3 кабинка деп даярдап койгон. 3 кабина. Жакшы экен. Общий аянтчасы бул жердеки болжол менен 550-540 чарчы метрин тегерегинде болот. Машалла. Сонун экен. Отдельно тигил жактан техперсоналдын входун жасап койгонбуз. Бул жакта 2 терраса. Отдельно. Ошо кухня жагы ошол жакта болот да. Жакка вытяжкаларын чыгарып койгонбуз. Машалла. Сонун болуптур. 2 террасасы бар летний. Ушундай абалда сатылат экен да? Ушундай абалда. Бунун баасы канча? Мисалы коммерциялык имараттардын баасы. Азыркы сатыла турган баасы 1 чарчы метри $1600 болот. 1600дөн сатасыңар? 1600дөн 1 чарчы метр болот. Арендага сүйлөшсөк болот. Арендага сүйлөшсөк болот. Долгосрочный. Долгосрочный. Иншалла. Обязательно долгосрочный. Жакшы экен. Нарагыракта дагы канча чарчы метр бар эле? Аркы бурчубузда мисалы үчүн азыр 114 чарчы метрде сквозной бир помещениябыз калды. Аны деле сатабыз. Андан ары бул жакта 209 да бир помещениябыз бар. Мисалы үчүн бул жакта подземный паркинг. Подземный паркинг турбайбы? Биякта сатылабы машинага орундар? Ооба, орундар бар. Айтмакчы, то есть бул жерде бир орунду $15,000 сатып аласыздар да, жеке менчик болот. Менчик болот. Батарея сатып алганда эле өзүңүзгө сатып аласыз. Кийин кааласаңыз арендага берсеңиз болот, же кайра сатып берсеңиздер болот. Баягы кафенин техперсоналдары ушул жагынан кирет экен. Бул терезеден кирет да. Бул жакта уже офистерди алып, уже иштеп баштаптыр го, арендага берип атышат ужечи. Мына шайлоонун штабы болуп калыптыр. Жакшы. Бияк өзүнчө коммерческий помещение экен. Бул ушу 209 квадраттагы. Бул да сатылат? Бул дагы сатылат. Машалла, сонун экен, Мында биягында бир аз балкончосу бар экен. Летний кофейня сыяктуу болуп койсо аябай жакшы болот да. Сонун болсо. Же детский центр болуп койсо дагы жакшы болот, анткени терезелери чоң, свет аябай жакшы. Бул жол менен каяка барат? Базарга ушул жак менен барса болобу? Базарга ушул жол менен барып туруп, Ибраимова көчөсүнө чыгасыңар болот. Центральный көчөлөрдүн бири болуп эсептелет. Ошо менен ылдый көздөй уже базарга 5 минутта жетесиңер. Балкон аябай көп болуптур, Бул ошо 5 комнат квартира. Жана 5 комнат квартиранын 5-6 балкону бар. Ар бир тарабынанчы. Үйдүн короосу аябай кенен экен, Үйдүн короосу негизи аябай кенен. Анан кийин үйдүн короосу. Пай. Мына үйдүн кооздугун карагыла. Нар жагынан сырткы фасад сары таш менен жасалган экен эле. Биягынан ички тарабы керамогранит менен жасалыптыр. Аш профилге отургузуп жасапсыңар, Туура. 2 свет. Көрдүңүздөр? 2 светте комбинация болуп жасалыптыр. Өтө кооз болуптур. 3 цветте жасалган да. Ылдый жагы под гранит жасалган, үстү жагы антрацит, анан кийин сары таш менен жасалган. Үстүндө пентхаус барбы? Айтмакчы, жалгыз бир пентхаусубуз бар. Ошол 9-этажда жайгашкан, 2 кабаттуу болот. Жалпы аянтчасы 370 чарчы метр тегерек. 370 чарчы метр. Мындайча айтканда бул кадимкидей эле бир особняк да. Особняк? Жер үйдөгүдөй эле. Жер үйдөгүдөй эле. Бирок лифт менен чыгасың? Лифт менен чыгасың, кааласаң жарым жылга эшигин жабасың да кетип каласың, эч ким тийбейт. Особнякты антип таштай албайсың, ачыгын айтканда. Жер тамын ошондой эле бар. Сонун болуптур.
Мына жактарда 5 бөлмөлүүлөр бар. Калганы эми аралаш да, 2 бөлмө. Аралаш. То есть бул жерде 5 бөлмөлүү, 1 бөлмөлүү, 4 бөлмөлүү, аркы жагы 3, 2, 3, 1, 2. Ошондой болуп бөлүнөт да. Азыр ичин көрсөтөм баарын буюрса. Кээрлер жашап атыптыр го? Элдер кирди. Көбү ремонтун баштап атышат. Жакын жаңы жылга чейин кирип калалы деп. Кээрлери уже киришти. Киришти деңиз. Уже кирип жашап атышат буюрса. Подъезддер кандай бөлүнөт? Мына Подъезддерден бул биринчи подъезд болуп эсептелинет. Биринчи блоктукка киргениңизде эле сол жагында лифт. Лифттер айтмакчы финский коны лифттер коюлду. Азыркы учурда заманбап лифттердин бири болуп эсептелинет экен. Безопасный, бесшумный гарантиясы менен. Анан кийин экинчи, үчүнчү блоктун бир подъездный эшик болот. Входная группа деп коет. Ошол жакка киргенде эле чоң холл, лобби зона, ал жакта креслолор болот, жашылчалар болот, кооз болот. Кооздонуп туруп, анан кийин сол тарапка, анан оң тарапка чыгып кетет буюрса. Калган уже кийинки 4-5, 6 блоктор. Кудай буюрса, бул жакты 4-5, 6 блокторду салып атабыз. Мынакей салуу жумуштары токтобойт. Иштеп жатабыз. Иншалла. Кудайдын жардамы менен. Курулуш материалдары жетиштүү эле, арматуралар келип түштү. Бүт баары жетиштүү. Баары убактысы менен келип атат. Эч кандай задержкалар жок. Азыркы учурда бригадабыз аябай жакшы бригадалардын бири. Бүт баары лицензиялары бар. Жакшы. Иштери жакшы да, мындайча айтканда. Бул ошондо П-образный турат экен, а? П-образный Бишкекте ортосу эмне болот? Бишкекти көздөй карап турат. Ортосу бул жерден закрытый территория болот негизи. Жабыкканчы болот. Бул жакта охрана болот, круглосуточный охрана болот, видеонаблюдениялар болот обязательно. Домофондор Face ID менен болот. То есть сиз ошо домофонго бетиңизди айфондукундай эле чаптатып койсоз дагы сизден башка уже кире албай калат. Кире албайт. Безопасный да. Мындайча айтканда коронун ичинде өзүнүн бассейни болот, фонтан болот, барбекю зонасы болот, очокканасы элдерге, жительдерге. Беговой дорожкалар болот, анан кийин эң основной ушу кички балдарга детский площадка, оюн аянтчалар болот да, мындайча айтканда. Могу ичине парковка болобу? Жок, машинени ичине койдуртпайбыз. Анткени баягы подвалга, анан сыртка. Подвалга, анан кийин сыртка койдуртабыз. Эмнеге дегенде бул жерде кички балдар ойнойт да. Ошого кененирээк ойносун деп машиналерди киргиздиртпейбиз бул жаккачы. Бул жерде мисалы үчүн могу центральный парктын эле арты болуп калат. Токмоктун центральный паркынан эле. Бияк парк бе? Бул уже забордун арты эле центральный парктын. Мына жер. Парктын эле жанында турбайбы? Ушул жерден как раз бассейн болот. Ошол бассейнди биз элдерге тапшырабыз, ушу бияктыкына жителдерге. Жайында келип түшүп жыргашат буюрса. Машалла. Сонун. Батирлерден көрүп коелу. Мен дагы бир жолу эске салам, баалар боюнча. Эгер мына ушул 1-чи, 2-чи, 3-чү бүткөн блоктордон батарея алабыз десеңиздер, квадрат метри, 1 чарчы метри $1100. Эгер курулуп жаткан блоктордон боло турган болсо, анда $700. Коммерческийлер $1600 беле? $1600. $1600. Жүрүңүздөр, кирели. Лифттер келиптир уже? Лифттер уже коюлуп атат. Бул биринчи блоктуку уже буюрса бүгүн эртең иштелет. Иштетилет. Экинчи, үчүнчү блоктуку жакынкы арада иштелет. Келиңиздер. Биягы вообще шикарный болуп турбу, а? Бул подъездди мисалы үчүн ушул түрдө болот, бирок бул жак еще бүтө элек жумуштарычы. Себеби бул жакка элдер ремонттун кылып атат, строительдер ары бери чуркап жүрүшөт. Кирдетип салышы мүмкүн да. Даже нержавейка менен жасаптыр. Бул кара темир менен жасачу эле адам. Биз ушу атайын кооз болсун деп, бул жакта подъезддер ушундай бир типтүү болот. Киргениңизде эле терезеси менен чоң холл. Бул жакта жана коляскаларды койчу жер, лифт, анан кийин подвалга обязательно тепкич менен түшө турган жери болот. Лифт бияқта экен, а? Лифт бул жакта. Келе лифт менен сразу жогору чыгып кете берет. Туп. Финский лифттер дедиңизби? Финский коно деген лифттер. Коно лифт. Азыр канчанчы этажга чыгабыз? Азыр 3-чү этажга чыгабыз. 3-чү кабатка чыгат экенбиз. Келиңиздер. 3кө. Так. 3-чү этаж экен, а? Бул 3-чү этаж, 5 бөлмөлүү батирге кирип баратабыз. Буюрса келиңиздер. Бул ремонту менен го? Бул ремонту менен. Бүткөн батирлерибиздин бири. Бул канча квадрат, Квадраты 226 квадрат. 226 квадрат. 226. Канча бөлмөлүү болуп калат ошо? 5 бөлмөлүү. 3 тарапта карайт. Бул жак деген түндүк, түштүк, анан кийин батыш тарапта карай турган жер. Түндүк, түштүк, батыш. Киргениңизде чоң мындай прихожий болот, холл. Өтө кенен экен, а? Кенен. Коридор деп коелу, өтө кенен экен да, могу карасаң. Ремонту менен. Ремонту менен. Мурунча айтканда коридор болуп калат да бул жакчы. Ушунун асты 1-чи кабатка чейин, 2-чи кабатка чейин, үстү пентхауска чейин ушул эле планировка? Ушул эле планировкада болот, бүт баары. Пентхаус эле так эле ошондой болот. Болгону пентхаустун киргениңизде могул жерде тепкич болот.
үстүнкү этажга 140-160 квадратка чейин дагы бир бөлмөлөр бар да. Бөлмөлөр бар. Келиңиздер. Мына залдан баштайлычы, залы чоң экен. Основной ошо зал эле болот биздики. Зал. Мына залды караңыздар. Бүт мына мебель, килем, занавеска, кондиционер, техника бүт бардыгы бар экен. Турган бойдон ушул бойдон сатылат бул үй. Бул жакта 3 терезеси бар, үчөөнүн бирөөсү балкон болуп чыгат мынакей. Бияка балконго чыгат. Балкон бул жакка чыгат. Бул жактан деген мындай открытый балкондор болот. Бул жактан уже могу центральный парк көрүнөт, Токмоктун. Машалла. Чыкканда сол жакта. Сол жакта. Центральный парк. Так, бул демек зал. Бул зал. Кийинки бөлмөлөрүнү көрсөтөлү, келиңиздер. Кийинки бөлмөлөрү. Кийинки бөлмөлөрү бул жакта кухня. 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 Бияк кухня экен, бияк санузел экен. Бияк санузел. Жакшы. Кухняда ушул турган мебелдер менен бул жагында да балкон бар, айтмакчы, корого чыга турган. Короо жак бүт кухнядан көрүнүп турат турбайбы? Баягы кички балдарды каратып эметкенге аябай жакшы да. Жакшы. Негизи эле. Сону. Кондиционер бар экен. Кондиционер, теплый пол, бүт баары иштеп атат. Бул жакта ушул турган техникасы менен сатылат. Айтмакчы даяр да мындайча айтканда. Бияк общий санузел экен. Бул общий санузел, гостевой деп коет экен азыркычы. Азыркы тил менен. Мына жактачы бөлмөлөр аябай көп экен да. 5 бөлмө элестетиңиздер. Эшиктерде мына спальня. Балдар үчүн экен. Балдар үчүн спальня. Балдар үчүн спальня экен. Жакшы. Демек, бул өзүнчө бир бөлмө. Бир бөлмө. Бияка келиңиздер. Дагы бир бөлмөсү бар экен. Бул жагыбызда дагы бир бөлмө. Бул жакта детский кылып койсоңор болот. Эки балконго эки жак. Бул жагы эки балкон. Биякта түндүк жакта бирөө, батыш жакта бирөө экен. Мындай книжный полкалар менен экен, жакшы. Бир кабинет кылып койсоңор болот, же бир детский кылып койсоңор жарашат да бул жакачы. Андан кийинкиси бул жагы детский. Мынакей, келиңиздер. Бул да детский экен, Бул ошо болгон шкафтар менен, шкафтар менен, столиктер менен, кровать. Биякта балкону жок бирок. Детский болгондуктан. Мыкты. Сону болуптур. Андан кийин эң основной бул жактагы хозяйский спальня деп коет бул жактычы. Родительский экен, родительский. Өзүнүн балкону бар. Биякта балкону бар экен. Спальня, диван, шкаф, шкафтары бүт бары, паластары, рабочий местасы. Ичинде санузел менен. Санузел менен мынакей. Душевой. Полностью. Отдельный элники да. Бардыгы бар экен, машалла. Сону. Аябай жакшы. Түшүрүктүү. Өтө кенен экен. 226 чарчы метр. Биякта өзүнчө дагы бар турбайбы? Бул бөлмөдө негизи 3 санузел деп каралган. 3 санузел деп каралган. Экөө общий гостевой болот, бирөө жана хозяйский болот да. Мунун баасы канча? Ушул азыркы турган баасы ушул бойдон 275 миң. 275 миң. Ремонту менен, ушул шарты менен тургандар. Только кийим-кече майда чүйдөсүн алып келет, калган. Кийим-кече кошудан алып келет, болду. Жаша берсе болот. Үй уже даяр. Жакшы. Ушунун астында же үстүндө боло турган болсо, анда патпсо сиздер $1100 аласыздар. Под самоделку ремонту жок. Жакшы. Кийинки батырды көрсөтөбүз. Жүрүңүздөр. Сымылда деп биз буюрса эми салынып аткан үйдүн ичине кирдик. Салып бүткөн үйдүн под самоделку болуп аткан квартиралар. Кийинки экинчи, үчүнчү подъездге кирдик да, мындайча айтканда. Экинчи, үчүнчү подъездге кирдик. Биякта лифти уже коюп атыптыр, тетиктер келип. Лифти коюп атышат. То есть установка кылып атыптыр. Установка кылып атат да, бул жакты жакын арада уже тапшырат бизге. Тапшырат. Иштей баштайт. Азыр канча бөлмөлүү батирлер көрсөтөбүз? Бизде бул жерде бир бөлмөлүү батиреябыз бар. Кана бисмилла деп келиңиздер. Полдон потолокко чейинки аралык бийик экен, силерде? 3.40-3.3 болот бул жагы. 3.3. Требования боюнча. Бул жакка уже ушул бойдон тапшырылат элдерге. Бир комнатабыз балкону Сарбагыш абадынын көздөй карайт. Биякта турат экен, балкону. Чыгыш жакты карайт. 60 квадраттын тегерегинде болот. Отдельно кухнясы, бул жагы гостиный. Гостиный. Бул жагы спальня отдельно. Бул жагы спальня. Бирок эгерде кааласаңар, бул жерге дагы бир там коюп туруп, гостинийди бөлүп койсоңор болот. Мындайга дуал уруп турбайбы? Ичиде перегородка кылсак. Бир аз узун коридор болот экен. Нара кухняга, бул жагы дагы бир спальняга, нара жагы дагы бир спальняга өтүп кеткен. Туура болуп. Полноценный двухкомнатный квартира болуп калат. Ошондой болот экен. Бирок мына караңыздар, бардык батирлерде сухой стяжка куюлуп тур. Анан электромонтаж, мына интернет, домофон кабелдери кириптир, Подъезд эмеге, терезеге, эшикке чейин алып келип беребиз. Бүт коммуникацияларды, суу, свет эмелерди, канализационный стояктарды коюп беребиз. Вентиляцияны чыгарып беребиз. Электромонтаждагы бүт кабелдерин таштап коюптур. Бул жагыбыз болсо 3 комнаталуу батиреябыз. 3 бөлмө. Бул жакта 3 санузел. 3 санузел. Дагы бир санузел. Бул жагы. Бул жагы детский. Детский спальня экен, мына болчу.
Бул хозяйский спальня, жанагы мастер bedroom деп коет. Бияка киргениңизде балкону бар. Балкону? Түштүктү карайт, анан кийин өзүнүн отдельный санузелы бар дагы бир. Бүт канализация баягы дымоходдору менен бардыгы жасалыптыр. Вентиляциясы менен. Вентиляциясы да бар экен. Бул жагы гостиный. Бул гостиный зал. Зал. Мейманкана да? Мейманканасы. Ушул жагы чоң болот. Анан кийин кийинки бөлмөбүз кухня. Наракта кухня болот. Мынакей. Бул ошондо 3 бөлмөлүү була? 3 бөлмөлүү. Бул кухня. Кухня. Бул жактын дагы бир өзгөчөлүгү, мисалы үчүн, могул тамды, зал менен кухнянын ортосунда тамды бузуп салсаңар, баягы азыркы аябай популярный проект болуп атат да, гостиный менен столовойду чогултуп койгончу. Ошондой кылып койсоңор, аябай чоң кенен пространство болот. Кенен болот дейсиз. Кенен болот. Жүрүңүздөр, кийинки 3 бөлмөлүү батирди көрсөтөйүн сизге. Так, келиңиздер. Могу бұрын эшикти коюп бересиңер, Бул жакта коюлат. Бул жакта аябай жакшы, кымбат. Бул канча бөлмөлүү? Бул жагыбыз дагы 3 комнаталуу квартира. Бул жагыбыз гостиный, зал. Өзүнүн балкону менен мынакей. Бардык батирде балкон бар экен да? Бар, кыскасы бар. Бул жагыбыз мынакей, дагы бир детский. Детский бул, Кенен экен ичи. Кенен. 2 санузел. Биякта бир санузел, биякта бир чоң санузел бар экен. Бул жак мынакей основной спальня. Ого. Бул жактын өзгөчөлүгү ушундай эркери бар. То есть бул жакта жана дневной свет деген аябай көп түшөт да, биякачы. Кечкиге чейин бияк күндүн нуру менен демеп турат. Ата-энелер үчүн экен да? Ата-энелердин спальнясы да, өзүнүн же гардероб кылып койсо болот, же болбосо бул жагында нагы санузел кылып койсо болот. Анан кийин бул жакта мынакей кухнясы. Кухнясы бар. Жакшы. Кухнясы ушундай. Аябай кененле кухня. Демек, наркы менен бул 3 бөлмөлүү батир. 3 бөлмөлүү, 112, 111 квадраттагы бар. Биринчи көргөнүбүз бул 1 бөлмөлүү болду. 1 бөлмөлүү, 60 квадратта. 2 бөлмөлүү да барбы? Бар, жүрүңүздөр көрсөтөйүн. 2 бөлмөлүү да болсо көрүп коелу. Биз азыр бир эле подъезден көрүп атабыз да. Экинчи подъездге кирдик. Экинчи подъездде. Келиңиздер, бул эң чоң 2 бөлмөлүү батирлерибиздин бири. Бул жакта киргениңизде эле ушундай чоң холл, гостиный, 3 санузел, ошонун бирөөсүн гардероб кылып койсоңуз болот. Түшүнүктүү. Майда чүйдө же прачечный кылып койсоңуз болот. Биягы бир бөлмө экен, чоң бөлмө экен бул. Бул жагы болсо гостиный болот. Бул жагы спальня болот. Спальня. Бир бөлмө. Бир бөлмө. Сквозной экен бул? Сквозной. Коронуна карайт, анан көчөнү да карайт. Бул жагы болсо кухня, билиңиздер. Бул жагы кухня. Төрүндө балкону менен экен да? Кухнянын балкону аябай чоң бул жактыкы. Чоң. 5-6 квадрат тегерек. Наркы кошуна менен берки кошуна балкондо эле сүйлөшөт турбайбы? Ага ини же 2 тоо салса аябай жакшы болуп калат да. Паркта детский площадка бүт аттракциондор бар турбайбы? Бүт бар. Ошо айтмакчы, тетиги көрүнүп турган бассейнди биз жасайбыз. Ошо бизге карайт. Кудай берсе. Буйруса. Машалла. Ошол жерден эле. Сонун экен. Анда биз Амин мырза экөөбүз бул серияны жыйынтыктайбыз. Ушул сиздердин батириңиздерде, куттуу кухняңыздарда туруп жыйынтыктайлы. Буйруса. Туугандар, бул видеого сөз түрдө лайк басууну биз суранабыз. Лайкты аябаңыздар. Лайкты аябай басыңыздар, көп адамдарга жетсин. Жакшы пикириңиздер болсо, пикириңиздерди калтырыңыздар. Анан видеону сөз түрдө поделиться деген кнопканы басып, WhatsApp, Telegram же башка соцсеттер аркылуу жамааттарга, жалпы эл журтка бөлүшүп коюңуздар. Ким токмоктон батир алабыз десе, мына ушул токмоктун так ортосундагы премиум класста курулган француз кварталы турак жай комплексинен батир алса болот. Баалар жаңы курулуп жаткан блоктордо $700, ал эми бул бүткөн блоктордо техпаспорту менен батирлер 1 чарчы метри $1100. Ал эми астыңкы биринчи кабатындагы сатыла турган коммерциялык имараттар $1600 квадраты сатылат. Документтерин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Госстрой мындайча айтканда реестрине коюп, бар жогун уруксат берген. Мындан башка ким гарант болсун? Мамлекет өзү мына реестрге коюптур. Машалла. Койгон, туура. Ийгилик каалайм. Экрандагы номерларга чалып байланышыңыздар. Instagram аккаунтундагы белгиледик. Instagram аккаунтуна дагы катталууга чакырабыз. Сатуу бөлүмү дайым иштейт. Келип кайрылып турасыздар. Ушул жигитке кайрыласыздар. Командасы менен сиздердин кызматыңыздарда болот. Азыр батирлер бар экен, алып жетишип калыңыздар. Ассаламу алейкум.